Баткен облусунун авиа жүргүнчүлөрү Исфана жана Баткен аэропорттору аркылуу Бишкекке бара алышат. Аларды авиатрафик жана тез жет компаниялары тейлешет. Бишкек-Баткен Бишкек авиа каттамы боюнча компаниянын баасы 3000 сомдон 4000 сомго чейин коюлган. Авиакомпаниялар бардыгы булар жеке менчик. Анан ушул бизге Баткенге каттай турган тез жет компаниясынын сайтына кирип, алардын өкүлдөрү менен сүйлөшкөнбүз. Алардын антимонополия менен бекитилген өздөрүнүн ушул баа ценасы, ценовая баанын политикасы или сеткасы деп коет, ал бекитилген. Ал 3000ден 4000ге чейин Баткен облусуна каттай турган. Бирок бул баа кызмат адамдары же колунда барлар үчүн жеңил болбосо, карапайым жүргүнчүлөрдүн капчыгына туура келбейт. Ошол себептүү борборго жеңил унаа менен баруу арзан түшөт. Бирок бул үчүн 1000 чакырым жол жүрүүгө туура келгендиктен пенсия курагындагылар менен жаш балалуулар үчүн түйшүктүү болот. 4000ге, 3500ге билет берип атат. Биз чого наразыбыз да, себеби элдин кичине кыйынчылыгын билиш керек да. Биякта акча болсо билетти кымбат ала бересиң. Акча азыр тартыш, себеби дегенде азыр пенсияны ham өкмөттөр ойлонуп берип ататчы. Пенсия бериш ham кыйын, пособия бериш өтө татаал бизге. Биздин азыр жашообуз өтө кыйын деп эсептейм. Мындан сырткары жол кырсыктарынын көп катталып жаткандыгы да жүргүнчүлөрдү кооптондурууда. Ошол себептүү өлкөдөгү ички авиакаттамдардын баасын элдин турмуш шартына ылайыкташтырса, жол кырсыгынан каза болгондордун саны да кыскармак дешет. Бензин ташыган машиналар келип 10 адамды өлтүрүп кетти. Келип токтой албай уруп, ушуга окшогон кызыктардын алдын алып, биз ушуну элге жакшынакай арзаныраак кылып, самолеттин билеттерин арзан кылса, элде жана кыйналбайт эле. Россияга 8000, 12000 билеттер, а бизде 4200, 3600 болуп атат. Кымбат да, ошондон арзандатыш керек. Авиабилеттердин баасынын кымбат жана туруксуз болуп жаткандыгы билет сатуучу кассалардын кызыкчылыгына байланыштуу. Анткени жеке менчик болгондуктан мамлекет тараптан ар бир авиакассага бирдей баа коюу мүмкүн эмес. Бирок облустук акимчилик авиакаттамдын баасын арзандатуу боюнча аракеттерди көрөрүн билдирди. Авиакассалар, жеке менчик авиакассалар үстүнө коюп сатышат да. Ошондуктан буга биз сунуш гана бере алабыз. Өкмөт тарабынан премьер-министр өзү сунуштарды берип, тапшырмаларды берип атат. Мунун үстүнөн биз деле ойлонуштурабыз, биз деле буга андай сунуш бере алабыз компанияга, демек мындай бунун үстүнөн иштейбиз дегенбиз да. 2011-жылы Баткенден Бишкекке учак баасы 2900 сом, Исфанадан 3700 сом болуп турган учурда ошол кездеги премьер-министр Алмазбек Атамбаев Баткен областына учуучу учактардын билет баасын арзандатуу тууралуу токтомго кол койгон эле. Ага ылайык билет баасы 400 сомго чейин арзандаган болчу. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.